Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 18-19 кылымдардагы Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы. Кыргызстандын калкы 19 кылымдын ортосунда Кыргызстандын калкы 800 миң адамдан ашкан. Радловдун эсебине караганда 80 миң түтүн кыргыз болгон. Белгилүү тарыхчы Жамгырчиновдун пикири боюнча 19 кылымдын башында бийлердин функциясы толук бойдон манаптардын колуна өткөн. Орус окумуштуусу Вышнегорский 1886-жылы манап орустун князі деген даражасына барабар деп аныктаган. Манапчылык укумдан тукумга өткөн. Феодалдык мамилелердин өзгөчөлүктөрү. Манап кыргыздын турмушун тескөөчү. Урунун жери ага тиешелүү болгон. Ал башкарат, соттойт, салык чогултат, көчүп конууну тескейт, талаш маселелерди чечет, күнөөлөрдү жазалайт. Кушнер жазып кеткен маалымат. Манаптар 3 түргө бөлүнгөн. Чоң манаптар, катардагы манаптар же болбосо чала манаптар. Анан чолок манап. Кыргыздар байларды дагы 3 бөлүккө бөлүп карашкан. Күрдөөлүү байлар, ордолуу байлар, сасык байлар. Баатыр бул душман менен күрөштө өзгөчө эрдик көрсөткөн күчтүү эр-жүрөк колбашчы. Жер ээликтеринин түрлөрү. Ашляк мамлекеттин жер ээлиги, мүлк жеке менчик, вакып же болбосо вакуф медресе менчиктин жери. Жайыттар байларга, бийлерге, манаптарга тиешелүү болгон жерлер. Коруктар тосмолонгон жеке менчик ээлиги. Алсак Абдылдабектин Оштон Алайга кетчү жолдогу Бешбулак деген жерде жеке менчик жери жана кыштоосу болгон. Букара же карапайым эл. Кедей кембагалдар өз уругу айылы менен жашоого бирге чыгынып, чогуу кыштагандар. Малай бөлөк уурудан келип жалчы жүргөндөр. Аштыкчы бай манаптардын эгинин эгип, жайлата аны багып, күздө дан бастыргандар. Жатакчы, эгинчи көчмөн турмуштан кол үзүп, дыйканчылык менен кесиптенгендер. Чайрыкерлер бөлөк бирөөнүн жеринде анын шаймандары менен эгин эгип, багып, өстүрүп, оруп жыйноочу. Мандикерлер убактылуу жана күнүмдүк жалчы жүргөндөр. Салыктын түрлөрү. Салыктар негизинен экиге бөлүнгөн. Жер салыгы, анан зекет. Зекеттин өз ичинен түрлөрү болгон. Түндүк зекет. Ар түтүндөн бирден кой. Адал зекет. Малдын 50 башынан бирден баш төлөп турушкан. Хараж. Түшүмдүн 1/10 бөлүгү. Танап пулу. Багбанчылыктан алынган. Аскер салыгы 3 тилла. Алтын акча. 1 жылкы же 3 кой. Кудайыр хандын мезгилинде салыктын 20дан ашык түрү алынган. Кокон хандыгынын салыктарынын көбөйүшү. Чыгыш таануучусу Кун Кокон хандыгынын соңку мезгилде алыс салыктардын көбөйүп кетишин айтып, мамлекеттеги мүмкүн болгон бардык кыймыл-аракеттерге салык салынып жаткандыгын, жада калса адамдын туулушуна жана өлүмүнө да акча төлөнөрүн, эми бир гана дем алганы үчүн абага салык салынбай калгандыгын айткан. Кыргыздардын көчмөн мал чарбачылыгы. Элибизде мал боор эт менен бирге деп айтылып, мал багууга аяр мамиле жасап, аздектеп багуу эрежелерин укумдан тукумга өткөрүп келген. Жайыттарды үнөмдүү пайдаланууга, экологиялык тең салмактуулукту сактоого көңүл бурушкан. Жайыттар жыл мезгилине карата жайлоо, күздө, кыштоо, жаздоо болуп бөлүнгөн. Кыргыздар жылкы багууга өзгөчө көңүл бурушкан. Ат бүткөндөн айрылса, азамат шору кайтпайбы? Атышпай атын берди деп, азабын артык тартпайбы? Акыреттин күнүндө тозокто манас жатпайбы? Мааникер берген дегени Манасты өлдү десеңчи, деп Манас эпосунда Манас баатыр Коңгурбайдын Мааникер атын бергиле деп талап койгондо Манас аябай ачууланган. Кыргыз жылкысы түрк-моңгол породасына кирген.
Анын бою жапыс болгону менен тулку бою узун, сөөктөрү булчуңдары чың, өтө чымыр, туягы өзгөчө бекем, минип жүргөнгө ыңгайлуу болгон. Жылкылардын жашына карап төмөнкүдөй аташкан. Кулун жаңы туулган жылкы баласы. Тай 1 жашка чыкканда, кунан 2 жашка чыкканда, бышты 3 жашка чыкканда, бир асый 4 жашында. Байтал ургаачы жылкы, бээ чоң ургаачы жылкы, айгыр эркек үйүрдү баштап жүргөн жылкы. Ат бычылган эркек жылкы. Кой багуу. Кыргыз койлору алыс аралыкта көчүүгө, шар суулардан, тоодогу ар кандай татаал жолдордон өтүүгө ылайыкташкан. Койлорду кысыркалды, туу элеги, тубар кой, тууй турган кой, ирик бычмал, кочкор эркеги деп аташкан. Койлордун жашын тишине карап билишкен. Козу 1 жаштагы баласы, токту 2 жаштагы баласы, борук 2 жашка чейинки эркеги, 2 түштүү кой 3 жаш ургаачысы, кунан кой 4 жаштагысы, бир төгөрөк ирик 4 жаш бычмал, чарк ирик, карыган бычмал, карыган кой, карыган ургаачы кой. Эчкилерди да кыргыздар кой сыяктуу багышкан. Анын жүнүнөн жылуу кийимдер жасалган. Терисинен кымыз коюу үчүн чанаш жасашкан. Эчкилердин жашына карап аташкан. Улак, серке, чебич, 2 түштүү эркеч, 4 түштүү эркеч, картаң эчке, теке. Кыргыздар көчмөн турмушка, оор шарттарга ылайыксыз болгондуктан уйларды аз багышкан. Кыргыз уйларынын сүттүүлүгү төмөн болгон. Уйларды да жашына карап аташкан. Музоо, торпок, кунажын, ноопал, бука, кунан өгүз, асый өгүз жана башка. Аз санда болсо да төөнү багышкан. Төөнү кыргыздар негизинен уна катары пайдаланышкан. Төөнүн жүнү чууда аябай бааланган. Аны кыркпастан түлөгөн жерде тарап алышкан. Андан жеңил чепкен, төшөк, жип жана башкаларды жасашкан. Төөнүн жашына карай аталыштар: бото, сүт тайлак, тай тайлак, кунан тайлак, пышты тайлак, инген жана башка. Топоз багуу. Тянь-Шандын, Памирдин жана Алайдын бийик тоолорунда жашаган кыргыздар топоз багышкан. Топоздор эң бийик, суукта, кар калың жерлерде өсүп көбөйө берген. Анын эти, сүтү азык катары, өздөрүн унаа катары пайдаланган. Топоздун жашына карап мамалак, кунан мамалак, инек, бука жана башка деп аташкан. Дыйканчылыгы. Дыйканчылык жер шартына карата ар кайсы аймакта ар башка деңгээлде болгон. Фергана менен чүйдө дыйканчылык гүлдөп өскөн. Ысык көл, Талас, Кетмен төбө жана тоолуу Ат башы өрөөнүндө дыйканчылык кеңири жайылган. Түштүктө пахта, буудай, жүгөрү, күрүч жана жашылча жемиштерди өстүрүшкөн. Түндүктө буудай, арпа, сулуу айдашкан. Бийик тоолуу шарттарда жерди сугарганга жасалма арык ноолорду курушкан. Арыктарды казганда кетмен, чукулук, темир күрөктөрдү пайдаланган. Чоң таштарды келтек менен оодарышкан. Арыктын деңгээлин көз болжол менен аныктаган адистерди кыбачы деп аташкан. Керки, байтеше деген куралдарды колдонушкан. Жакадагы эгин чөптөрдү негизинен жатакта калган жатакчылар багып өстүрүшкөн. Негизги жер айдаган курал буурсун болгон. Анын учтуу жагына чоюн тиш кийгизилген. Ал эми 8-кылымда кыргыздар тишти арчадан да жасаган. Үрөндү кол менен сепкен. Андан кийин мала же шак мала деп аталган бутактуу шыргый менен тырмашкан. 19-кылымдын ортосунда гана темир сокко жана темир тырмоолор пайда болгон. Жер айдалгандан кийин үрөндү баш кийимдерине, этегине же териден жасалган торбуга салып алып, кол менен себишкен. Төшүм жыйноодо жалгыз курал кыргыз орок же кол орок болгон. Эгин бастырылып бүткөндөн кийин майда жандыктар курмандык чалынып, дыйкандын колдоочусу баба дыйканга багышташкан. Аң уулоодо мылтык, капкан, тузак пайдаланылган. Мүнүшкөрлөр бүркүт, куш менен аң уулашып, аларга карышкыр, түлкү, чилдерди алдырышкан. Кыргыздар илгертен бери эле тайган агытып, мергенчилик кылышкан. Аң уулоо менен кесип кылгандарды мергенчи деп аташкан. Көп киши катышып, узак убакытка созулган аң уулоону салбырын же салбуурун деп атаган. Айдакчылар кийиктерди үркүтүүгө барган адамдар.
тозоттогулар колдоруна мылтык алып ыңгайлуу жерде жашырынып, үрккөн кайберендерди алдынан тоскондор. Салбырынчы мылтыгы жок мергенчилерге айдакчы болуп жардамдашып жүргөндөр. Карасанчы ууга бир аз эле киши чыкса, андагы айдакчы болуп жүргөндөр. Кийик атып, аны бөлүшкөндө карасанчылардын шыбагасына сан тийген. Ошондон улам санчыга сан ылакап калган. Кыргыздардын ай аталыштарынын мааниси. Жалган Куран. Куран деп кыргыз эликтин текесин айтат. Элик 9 айында жүгүрүп токтолот. Жалган Куранда жаңыдан бала түйүлөт. Бооз, кысыры, жалганбы, чынбы белгисиз арсар чыгат. Ошол себептен жалган Куран деп аталат. Чын Куран. Чын Куранда эликтен бала көтөрүп турганы белгилүү болот. Ошондуктан ал айды Чын Куран деп аташат. Бугу айы. Бугу баш оонанын аягында ышкырат. Ызгырык дейт. Бугунун ызгырыгындай деп анын үнү уккулуктуу болуп кезген чыгы. Апрель айында туулган үчүн бугу дейт. Кулжа. Кулжа 7 айында жүгүрүп, 5 айында токтолуп, майда тууйт. Андыктан кулжа деп аталат. Теке. 5 айынын 20-сынан абдан күчөгөнү 30-на чейин жетет. 3 айынын башында жүгүрөт. Журт болоор жылы 15 күн кеч жүгүрөт дешет көптү көргөн каарылар. Баш оона. Бугу баш оонанын аягында, аяк оонанын башында баш оогон жакка келип жүрөт. Ушул себептен баш оона десе керек. Аяк оона. Бугунун аягы тынбай маралга кыйгач жүгүргөн чагы болуп калгандыктан бул ай аяк оона деп аталган. Калган 5 айдын кайбирендерге тиешеси жок. Алар кезеги менен 9 айы, 7 айы, 5 айы, 3 айы, 1 айы деп аталат. Кыргыз тайганы. Кыргыз тайганы аңчылыкта пайдаланылуучу эт тукуму. Тайганды күчүк кезинен сөөк, чийки эт бербей, итке талатпай эр жүрөк кылып кастырлап багышкан. Тайгандардын кырааны жолборс, эң мыктысы кумайык деп аташкан. Кыргыздарда кумайыкты көп жоору тууйт. Туулгандан 3 күнгө жете киши көрсө, кумайык тайган болуп, андан өтсө жоорунун балапаны болот деген имиш болгон. Кыргыздарда Балбайдын Актаман аттуу тайганы жолборс алган. Бул жөнүндө Солтоноев Кыргыз Кызыл Кыргыз тарыхы деген эмгегинде жазган. Мүнүшкөрлөр деп алгыр куштарды таптаган адамды айтабыз. Мүнүшкөрлөрдүн эң барктуусу бүркүтчү. Аң уулоого бүркүт менен кушту пайдаланышкан. Негизинен кыргыздар мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы, кол өнөрчүлүк, соода сатык менен алектенишкен. Көчмөн мал чарбачылык. Кыргыздардын мал чарбачылыгы экстенсивдүү болгон. Башкача айтканда, малдын продуктуулугу жогорулабастан санынын көбөйүшүнө көңүл бурушкан. Кышка карата дээрлик тоюп даярдалган эмес. Ар бир үй-бүлөнүн менчик малы болуп, ар ким өз малына өз эн тамгасын баскан. Ар бир айылга таандык жайытка бөлөк айылдын малы жолгон эмес. Дыйканчылык. Кокон хандыгына кирген коңшулаш элдер өзбек, тажик калктарынын таасири менен кыргыздар багбанчылыкты, сугатчылыкты үйрөнүшкөн. Дыйканчылык Фергана, Чүй, Талас, Ысык көлдүн ойдуңунда аздыр көптүр өнүккөн. Ат баш, нарын, тогуз торо, кетмен төбө, чаткал өрөөндөрүндө аз болсо да таруу, буудай, арпа айдашкан. Кол өнөрчүлүк. Кыргыздарда мал чарбасынын продукцияларын иштетүүгө байланыштуу үй кол өнөрчүлүгү өнүккөн. Кой жүнүнөн току үчүн жип ийришкен, ал эми терисинен тон менен жылуу шым кийишчү. Жүндөн боз үйлөрдү жаба турган кийиз жасашкан. Бут кийим-кече, идиш аяктарды булгаардан жасашчу. Жыгач устачылык өнүгүп, боз үйдүн уулуктарын, түндүгүн, эшигин ээ такта жасашкан. Темир усталары курал-жарактарды, эмгек куралдарды, күмүш алтындарды, зергер буюмдарын жасашкан. Соода сатык. Соода сатык натуралык мүнөздө болгон. Соода көп учурда товар алмаштыруу мүнөзүндө болуп, тактап айтканда малды соодагерлер товарларына алмаштырган. Кыргыздарда Ферганадан, Кашкардан, Кулжадан, Россиядан соодагерлер келишчү. Алар кездемелерди чай, тамеки, күрүч, кургатылган жемиштерди алып келген. Кыргыздар малга, териге, кийизге, жүнгө, баалуу аң терилерге алмаштырышкан. Тема боюнча суроолор. Кыргыздардын коомдук түзүлүшүнө мүнөздөмө бергиле. Кокон хандыгынын эзүүсү эмнеден көрүнгөн? Кыргыздардын көчмөн мал чарбачылыгы жөнүндө айтып бергиле. Кыргыздардын 4 түлүк малды
Жашына жараша кандайча атагандарын айтып бергиле. Дыйканчылыктын өнүгүшү жөнүндө айтып бергиле. Аң уулоо чарбачылыгы кандай роль ойногон? Кыргыз календары жөнүндө эмне билесиңер? Үй кол өнөрчүлүгү кандайча өнүккөн? Кыргыздарда соода саттык кандайча өнүккөн?